Сүрөтчүлүк көркөм эстетикалык чабытты, терең философияны кылкалем аркылуу чагылдырган бөтөнчөнөр. Мындай өзгөчө кесиптин ээси Балыкчы шаарынын тургуну Амантур мырза дээрлик 40 жылдан ашык убакыттан бери бул тармакта. Ал өз өнөрүн окуучулар менен бөлүшүп тажрыйба алуу мугалим дагы. Бир негизи жөн эле сүрөт тарта бергим келбейт. Скульптура болобу же күмүш болобу же эмне болот, жөн эле бир нерсени жасай бергим келбейт да. Сүрөт тартууда айлана чөйрөгө шайкеш келип, көркөм мазмуну, терең образдарды жаратууда бир топ убакытты жана мээнетти талап кылат. Ар бир образды сыпаттап чагылдыруу өзгөчө эле түйшүк, ага карабастан жасаган эмгегинен ырахат алат. Үй бүлөсү дагы сүрөтчүнү ар тараптуу колдоп, чыгармачылык чыйыр жолдун түптөлүшүнө өз салымдарын кошуп келет. Ювелирлик жакта да занимать этет, ошо шакектерди ошо өзүнүн мына шакек болсо биринчи жолу жасаган шакеги болчу. Анан бул жүрөктү набор кылып сөйкөсү менен анан боорек шакекти ушуларды подарок этти. Жакында болсо Бишкек шаарында көргөзмөсү болду. Көргөзмөгө белгилүү сүрөтчүлөр катышты. Анан деген кезде көпчүлүк бул кишинин сүрөттөрүн түшүнбөйт. Ошол сүрөтчүлөр баалап, башка өлкөлөрдөн келип, сүрөтүн аябай таасирленип, ушундай сиздин чыгармачылыгыңызга биз суктанып атабыз, восхищаюсь вами деп ушундай бир жакшы сөздөрдү айтканда сыймыктанат экенсиң. Амантур Бозгунчиев сүрөтчүлүк өнөрдөн сырткары скульптура жасоо менен алектенет. Тарыхый чыгармаларга басым жасап, жараткан эмгектерине кызыккандар арбын. Ал тургай сүрөтчүнүн жараткан эмгектери Балыкчы шаарындагы бир катар көрүнүктүү маданий жайларда орун алып, жарандарга эстетикалык рахат тартуулап келет. Чыгарма негизи размери менен бааланбайт, мааниси менен бааланат да. Картина болобу же скульптура болобу же эмне болот там. Кээ бир бизде кишилер сурайт да, баасы ушунчалык кымбат экен, аябай чоң сүрөт го депчи. Жок, чоңдугунан эмес там. Мына кичинекей эле 30-40 размердеги сүрөттү деле там $1000, $2000 деп сатыйса болот да. Көркөм өнөр адамзаттын руханий маданияты менен чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн өзгөчө маанилүү бөлүгү болуп саналат. Сүрөтчү кооз жаратылышты чагылдыруу менен бирге коомдогу ар түрдүү көрүнүштөрдү боёк аркылуу берип, өсүп келе жаткан муунду таасирлентет. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.